Bismillahirrahmanirrahim. Bu lekinchi at bastırıp duruyor ukam. Mындай. At жақсы ат екен. Азыр маалыматты берет. Жақсылап угуп, байкап турабыз. Кыргыз ат. Бул атасы да күчтүү ат болгон экен. Өзү дагы мындай байкайсыңар азыр жылоолорунан, нар жак бер жагынан. Атасы да жакшы булга Өзбекстанга кеткен дейт. Баштадык акан да? Bir туган акаңыздын аты екен. Bir туган акамдын аты. Ушул ат тапаласа. Бул Нерсе? жашы кандай? Жашынан баштайлычы ака? Жашы жазга 4 асый. Жазга 4 асый. Быйыл жайы менен кубазда турду. Курукта. Саатан жем жеди. Канча килограммдан жем жеді ушулар? 8 килограммга чейин жеди. 8 килограммга чейин. Өтө жакшы багуу көрүп тур быйыл. Багууну жакшы. Анан былтыр үйдө жүргөн. Үйрү дагы бар. Үйрү бар. Канча бээде жүрүп келди ака? Былтыр bir 15 бээде жүргөн. Туар бээде. Төл кандай болду анан? Төл жакшы болду. Жакшыбы? Мына. Мына эмеден бир чейинибизден алганбыз. Шамалсай жактан. Местный экен да жылкы. Анан атасы Өзбекстанга кетти деп калдыңар. Bunun atası көк ат болгон. Тера-тера көбү тааныйт. Үч аяк. Жылдан жылкы эле. Ошо көк аттын баласы. Анан кийин Өзбекстанга жакшы пулга сатылган. Бул ошо көк аттын ээсинин атын билесизби же билбейсизби? Эме деген. Сейит ажы деген. Сейит ажынын көк аты экен. Туугандар bunun атасы. Баласы да көк аттын баласы. Окшойбу ошол атка негизи? Мына карактерлери, эмелери окшойт куйрук. Түзөсөңөр мындай басчы. Аттын жылоолору жакшы экен. Жакшы жолусунда эмеге мына жаш бала экан минип коймак. Жаш бала минип турганда деле эми көрүп атасыңар. Бул жака карап. Оңго солго бурчу. Поворотторун айландырчы ошол жерден. Ортодо тургудай. Мына. Бою канча чыгат ака? Бою ушу 1.60га чамалап. 1.57 чыккан экен былтыр, Эми азыр ошо экөөнүн ортосунда 1.60га. 1.57, 1.60 туугандар. Үйүрү бар. Улактары кандай болот? Улагы жакшы. Анан акам баа эки жака мындай чыкпап, эме кылбайт да, улакты аркасынан кууп чаппаган үчүн. Ошого эми Көп улактарга деле барбай калат экен да. Барбай калат да. Ошого сат бир жакшылык иштерге иштетейин деп. Кыскасы бул ат өзүнүн палбанын күтүп атат экен да. Кудай кааласа даяр ат. Даяр. Мына. Чучугу толла жемди жеди жайы менен кубазык. Колго деле жакшы да эле. Колго жош, ушу бала карайт. Жош, жаш баланы деле кыйнабайт экен. Жакшы, жош. Жеп ичтери кандай? Жеп ичиши жакшы, күчтүү жейт. Буту колу таза. Буту колу таза. Мен азыр буту колун дагы бир көрсөтөйүн. Анан маалымат булай беребиз. Кабагы, мойну, көкүрөктө арагы. Кара туяк. Арка жагы бир буту ак экен. Ол жердеги улакта тебелем. Туяктын өзүбү? Бул зыяны деле жок. Эрелен бир буту бар экен. Атың кандай аты? Күчтүүбү? Молодец. Атты жакшы минет экен. Анан атка кандай баа коюлат? Атка баа 400 миң. 400 миң. Өзү 300 канчага келген дедиңер? 320 миңга түшкөн. Алынганда 320 миңга түшкөн экен. Мээнетти кылыптыр туугандар. Ошо мээнетине бир аз кошуп сурап атат. Эми жанагыда эч ким күйбөсүн. Мээнетин берсеңер, Кудай кааласа ат даяр, жанагы жыргап чаба турган мезгилге жеткирип коюптур. Бул жер
дагы кайталап коеюн. Шамалсай, Кызыл Туу айылы. Бүгүн бир туугандардын аттарын тартканы келдим. Бар жогу жакшы аттар экен. Бул экинчи ат. Мындайын дагы бир аты бар экен, аны да тартып көрсөтөм. Мына ушундай маалымат. Эми биз кыскача эле бердик. Сурай берсек сөз көп. Бул негизи басып атабы? Жок, буну бастырыш керек. Бастырыш керек. Табын алыш керек, а? Табын алыш керек. Бул бала окууга кетип калат. Акам иштери менен аяка бияка болуп. Ана. Эми Кудай буйруса ал жагын келишсеңер, жанагы улагын деле уят кылбай турган кылып сүйлөшүп берет. Эми азыр салганы ат семиз экен. Эми келишип же бир салып көргөнү боло берет. Ал жагын сүйлөшсө болот. Эң негизгиси ошол эки адамдын келишими. Кандай келишет? Өздөрү келишет. Телефон номерди карап туруп өзү айтып койсо. 501 менен 66 0086. Ушул номерлерге байланышасыңар, мен номерди жазып калтырам. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух.